Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Таза Кыргызстан долбоору. Ак кеме студиясында Адилет Амангулов. Азыр биздин эс алууга укугубуз жок. Анткени азыр ар бир күн Кыргызстан үчүн кылымга тете. Биз күнү-түнү элдин жыргалчылыгы үчүн иштөөгө ант бергенбиз. Өзгөртүүлөрдү күткөн элдин үмүтүн актайбыз деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 31 январда Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Мыкан айылында ынтымак билим жалпы билим берүү жана маданий ден соолукту чыңдоо комплексинин курулушу менен таанышуунун жүрүшүндө. Аталган комплексти бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштары ассамблеясы каржылоодо. Комплекске 500 орунду мектеп, спорт зал, ФАП, административдик имарат, мечит, футбол талаасы жана оюн аянтчалары кирет. Мамлекет башчысы жергиликтүү жашоочулардын алдында сүйлөгөн сөзүндө президенттик шайлоодо анын талапкерлигин колдогондору үчүн ыраазычылыгын билдирди. Эми баардык күч аракетин алардын ишеничин актоого жана өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө жумшай турганын белгиледи. Ошондой эле ал бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштары ассамблеясына Кыргызстан үчүн оор кырдаалда социалдык объектилердин курулушуна көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын баса билдирди. Коюлуп жаткан биринчи кыш өлкө боюнча курулуштардын башталышынын белгиси болсун. Инвесторлор жана өнөктөштөр үчүн биздин эшигибиз ар дайым ачык деп белгиледи Садыр Жапаров. Садыр Жапаров ынтымак билим берүү комплексиндеги мектептин курулушунун пайдалануу түптөөгө катышты. Мектептин жаңы окуу жылына 2021 жылдын сентябрына чейин бүткөрүлүшү күтүлүүдө. Таза Кыргызстан долбоорунун башкы демөөрчүсү Atomy компаниясы. Atomy Sfera сиздин ден соолугуңуз жана сулуулугуңуз. +7 964 560 78 03. Instagram Atomy Sfera. Вице-премьер-министрдин кызматын аткаруучу Эльвира Сурабалдиева жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Николай Удовиченко менен жолугушуу болуп өттү. Жолугушуу алкагында саламаттык сактоо, билим берүү, маданият жана спорт жаатындагы кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин жыйынтысын талкууладык. Тактап айтканда, калкты COVID-19 вакцинациялоо, кыргыз студенттеринин Россия Федерациясынын жогорку окуу жайларында билим алуусу жана жалпы билим берүү мектептеринин мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу үчүн усулдук курстарды уюштуруу мүмкүнчүлүгү маселеси боюнча пикир алмаштык. Россиялык тарапка коронавирустук инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүүдө көрсөтүлгөн гуманитардык көмөгү жана финансылык колдоо көрсөтүүсү үчүн ыраазычылык билдирем, деди Сурабалдиева. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот. Исхак Разаков. Ак кеме студиясы YouTube каналына катталыңыздар жана Таза Кыргызстан жаңылыктарын биринчилерден болуп көрүп билиңиздер.